Так, баштайлы. Şurada прямой эфирді баштайлы. Так, bir kişi girdi. Так, Ulan Teltayev, assalamu alaikum. Bölüşüp koysanızlar. Bir kişi, Ulan Teltayev. Так, что-то екі kişi girdi. Bölüşüp koysanızlar. Сұраныч bölüşüp koysanızlar. Екінші kişi kim oldu кен? Так, Ulan Teltayev, alaikum assalam. Так, bir жолу Ulan. 3 kişi giriptir. Құдай шүгір Ulan, Құдай шүгір. 4 kişi. Дағы бөлüşüp koysanızlar. Лайктардан бассаңыздар ошондо. Владик, привет, здорово, брат. Дағы бөлüşüp koysanızдар. Владик, поделитесь, чтобы в эфире было больше людей, чтобы мы могли охватить хорошую аудиторию. Аудиторию хорошую. 6 человек только в эфире. Привет, привет. Еще поделитесь, пожалуйста, чтобы аудитория была больше. Так. Болот Мырза, ассаламу алейкум. Да, бөлüşүп койсоңуздар. Эфирде аудиторияны көбөйтүп алалы. Канымбет Суймбаев, ассаламу алейкум. Бөлüşүп койсоңуздар эфир менен. Максатбек Нурдавлетов, 10 kişi, салам алейкум, Максат, салам алейкум, 10 kişi эфирде, да, бөлüşүп койсоңуздар, аудиторияны көбөйтүп алалы. Акылбек Малабеков, салам алейкум, көбөйтүп койсоңор, эфирди көбүрөөк кылып койсок. Так, Талайбек Полотов, салам алейкум. Так, эфирди бөлüşүп койсоңуздар, 11 kişi эфирде. 11 kişi efirde. Абдумалик, салам алейкум. Ну, лайки ставь, Владик. Алейкум ассалам. 12 kişi эфирде. Дағы бөлüşүп койсоңуздар, анан эфирди баштайлы. Теманы жана сокулуктун иштери, сокулуктун жер боюнча бездействие МВД, бездействие прокуратуры. Хотя биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич тапшырма берген. Ошону да бир айтып кете турган нерсе. Медер, ассаламу алейкум. Жыргал Абдрасулов, ассаламу алейкум. Дагы бөлüşүп койсоңуздар, сураныч дагы бөлüşүп койсоңуздар. Бөлüşүп коюп турсаңар, лайктарды басып турсаңар, эфирде көбүрөөк киши болот деген ойдобуз. Эфирди көбөйтүп алалы, аудиторияны көбөйтүп алалы, 18 киши болуп атат эфирде. Анан орто жолдо Кемпирабад менен анан кийин ККМ боюнча дагы айта кетебиз. ККМ боюнча обязательно айта кетебиз. Жыргал Абдрасулов, ассаламу алейкум. Дагы бөлüşүп койсоңуздар, 17 киши эфирде болуп атат. Мен эфир, буякта уже блок кылып аткан окшойт. Азыр что-то фейктер көрүнбөйт. Фейктер киргенде эле аудитория чоңоюп кетчү эле. Фейктер өзүлөрү түшүнбөйт аудиторияны чоңойтуп бергенине. Чолпонай Бердиева, саламатсызбы, Чолпонай. Так, 17 эфирде. Да, бөлüşүп турсаңыздар, ошондой эфирде көбүрөөк киши болот. Так, фейктер кирбейсиңер, троллдор. Фейктер кириңиздер. Силер жок, что-то эфир аз. Гүлгүлхан, саламатсызбы. 18 киши эфирде. Да, бөлüşүп койсоңуздар, ушу эфир болуп атканда. Эрнест Нурдинов, салам алейкум. Ассаламу алейкум. Гүлгүлхан, сиз кирдиңизби? Сиз фейксизби? Мурат, салам алейкум, Мурат Божокоев.
Урмат Жайлабекович Байматов, урматик, кандайсың, жакшысыңбы, амансыңбы? Мына 24 киши эфирде. Зухра Алымкулова, саламатсыздарбы? Daha бөлүшүп койсоңуздар, эфирде көбүрөөк болсун. Эрнис, Гүлпериге айтып койсоң, Гүлперинин аудиториясы абдан чоң эле, ошонго эмит койсоң, кирип бөлүшүп койсо жакшы болмок. Карина Исмаиловна, зайдите в дайрект дейт. Дайрегиңер, блин, я не продвинутый, дайрегиңер эмне экенин билбейт экенмин. Болотбек Күмөндөров, салам алейкум. Аскар Тоелдиев, салам алейкум. Акылай Мамбетова, саламатсыздарбы? Бөлүшөлү, мына 30 киши эфирде, дагы көйүп туралы. Нурбек Каликеев, Нурбек, кандайсың? Мына кезип кетчи, Нурбек. Зайдите в дайрект дейт. Азамат Исмаилов. Ассаламу алейкум, Азамат. 34. Дагы кирип турсаң, в сообщение Фейсбука, да? Ну, вы на этот полностью. Нургуль Садыкова хочет участвовать в вашей трансляции. Нургуль, вас соединить? Если вы хотите, я могу сейчас соединить. Саламатчылык, Нурбек. 34 киши. Талай. О, Талайыч, Караколу салам. 34 киши, мына 35 киши болду. Анысы эфирди баштай берели, чото бүгүн эмет кетти. Эфирде эмет атканда бөлүшүп лайктарды басып турсаңар, сураныч силерден, абдан чоң сураныч. Соня Ташобова, саламатсызбы? Ошон үчүн лайктарды басып, эфирди көбөйтүп туралы. Лайктарыңарды аябагыла. Эфир кызыктуу эле болот болуш керек. Эми урматтуу Facebook колдонуучулары, анча баштай берсек болот эле. Азыркы бүгүн темабызды баштаганда биз деген ККМ боюнча, Кемпирабад боюнча мен Улан Ибраимов, ассаламу алейкум. Кемпирабад боюнча, анан ККМ боюнча мен комментарийлерден жазсаңар, мен баарын окуй албай калсам, мен жооп берем, бирок ККМ боюнча, анан Кемпирабад боюнча отдельно дагы айта кетем. Эфир кыргызча алып барың дейт. Эфирди кыргызча эле алып бартам. Бактыгүл Мундузова, саламатсыздарбы? Эми бирок бүгүнкү күнү мына Сокулуктун Шыдыр кызыр деген боюнча баягыда бир эфирге чыгып, анын толугу мен дагы айтып бергем, дагы айтчумун, айткам силерге, что дагы кирем ошол Шыдыр кызыр боюнча. Мына, получается мындай. Бир кезде Шыдыр кызыр деген бир предприятие, бир садоводческий бир коом ачылат. Ошол коом ачылганда элдер өзүлөрүнүн жерлери менен кирет экен. Анан элдер өзүлөрүнүн жерлери менен кирип, ошол жактан бир трансформацияны күтөбүз, мындай деп туруп айтылганда, ошондо азаптын баары башталып, ошо Шыдыр кызырдын Бакыт деген баланы өлтүрүп кетишет. Сокулукта өлтүрүп кетет. Кызыктуу нерсе, өтө кызыктуу өлтүрүү болду. Значит, комнатада бир жабык комнатада экөө калыптыр. Анан бирөөсүн 35 бычак менен сайыптыр, бирөөсү болсо бирөөсүн 25, анан 31 бычак менен сайыптыр. Анан кийин биякта иштин жагдайларын толугу менен карап чыктым. Андан тышкары прекращенияны карап чыктым. Сокулуктун роудусу боюнча прекращение кылыптыр. Анан ошол жакта мага төргөчүлөр, ошо мурдагы ушу ишти жапкандар баары тең мага айтып атат. Ой, тиякта проникающийден өлүп калган, 3 проникающий болгон, ошондон өлүп калган. Кечирип коюңуз, 3 проникающий болсо деле, анан кийин кайра туруп алып бири-бирин 25-30тан сайганы аны чынга далга жатпайт. Ал өлүм, мындайча айтканда, ал Сокулуктагы баягы земельный мафиянын эле курманы деп туруп мен эсептейм. Ошондо бир күндө 2 киши өлүп калат. Анан ошо 2 киши өлүп калгандан кийин эле аялы барып туруп күйөөсүн түрмөгө барып эсине жери коюп келгенче Жалал Абадка барат экен. Ошо Жалал Абадка барып келгенче үйүнө деген
Уруулар кирет, уруулар бир кагаздарды урдап кетет да, какой-то кагаздарды урдап кетет. Ошол кагаздар эч жерде жок болчу. Ошону издеп жүрүштү, байкеси издеп жүрдү ошол кагаздарды. Бирок каким-то образом ошол кагаздар азыр уголовный иште, азыркы биз наоборот алар менен мындай кармашып аткан баягы бирөөсү азыр жатат, Калыгулов ким деген азыр мен точносын айтам силерге. Кайыпкулов деген азыр 40 эпизод менен жер боюнча азыр түрмөдө жатат, ошо жер менен. Ошол Кайыпкулов, ошол именно Кайыпкулов күйөө баласы Феликс деген барып туруп азыр ошол эмнегедир ошол кагаздар иш жагдайларында пайда болуп калды. Бул чоң үнөм жаратат. Муну бирок тергөө амалдары өтөт го деген жакшы ойдогудай. Соклуктун роодусуна ишенелик дедик, чүйдүн гуудусуна чакырды, атайын чоң мындай эмелерди чоң следственный группа түзүп, ошону немелер мен ой жакка барып, Канат байке, мына следственный группа түзүлдү, ал тинтебиз, мынтебиз деп туруп, мен чүйдүн гуудусуна да ишендим. Анан чүйдүн гуудусуна иштенип, ошол мындайча айтканда МВДнын замминистри өзү контролго алып туруп ушул ишти жасап, бирок көрсө мына урматтуу замминистр, сизге айтып коеюн, бул мындайча айтканда бүгүнкү күнү баягы кандай эле биттин чоңунан кичинеси кыйыныраак экен дегендей эле, ошо мындайча айтканда ошо Сокулуктун роодунун тергөөчүсү, анан кийин зам начальник эле муну акырын мынтип жайпап ошол жакта алдап, мен алдады деп эсептейм, алдап туруп баарын ушундай бир түшүнүксүз акыбалга алып туруп, жок, муну биз койгой албайбыз, бул боюнча биз деген айта албайбыз, бул боюнча камай албайбыз деген деп туруп, ар кайсы шылтоолор менен мына бүгүнкү күнгө чейин жерди ошо баягы азыр ызычуу болуп аткан элдер ошол жакта, ошол байкуш карапайым элдер, ошол ошол кишилерден алган участкаларды, ошол жерге олтурган участкаларды киргизбейбиз деп иш кылса азабы көп. Муну азыр айтып олтурсаң бир күн, бир сутка да жетпейт. Ошондуктан бияктан ошол Сокулукта мондай жер боюнча тартыш болуп, Кызыл китеп менен 27 деп туруп, мен аларга майдаланбайм, аяка барбайм, бирок бир айтып кете турган нерсе. Ошондо урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз деген ошондо туура кылгансыз, өзүңүз барып, ошол жерге барып, өзүңүз на месте карадыңыз, өзүңүз на месте ошол жактан бүт вопросторду чечип, ошондо урматтуу генеральный прокурор биздин мындайча айтканда досум деп деле айтып койсом болот, Курманкул Токторалиевич Курманкулга алып, ошону алып келди. Бирок бүгүнкү күнү ошол Садыр Нуркожоевичтин айткан сөзү, ошол жерде эметкен сөзү деген бүгүн Кыргыз өкмөтүндө мындайча айтканда круглый стол уруштуруп, ошол жерде Айбек кимни ошол жакта бирөө чыгып алып, такылдап, момда жер фондусу деп кыйын киши болуп атат. А бирок мунун баары баягы эле бла деген сөз менен калды. Эчтеке жасалган жок. Баягы эле мындайча айтканда Садыр Нуркожоевич команда берди, жасагыла деди. Команданы четко берди. Давайте чечкиле деп туруп катуу команда берсе, ошол команда бүгүнкү күнү кайра эле баягы мында аба менен, сөз менен эле мындай эле калып калды, бүттү. Показуханы өкмөт кылып атат, мынтип эле көз боемочулуктун баарын кылып эле показуханы кылып атат. Показуха эле кылып атат да. Ошол жерде тим эле олтуруп алып, кыйын болуп, тим эле бири-биринен өтүшөт. Азыр ошол өкмөттүн немесин көрүп алып күлкүм келет. Биринен бири акылдуу сөздөрдү айтат да. Ошол акылдуу сөздөрдүн бир монда кымындай бир ошо карапайым эл жөнүндө айтса, бир жөн эле. Булар жөн эле для галочки. Анан кийин монтап, анан президентке чуркап барышат, монтап. Мына биз мондай круглый стол өткөздүк. Садыр Нуркожоевич, мен билем, сиз азыр мени карап атасыз. Мен 100% билем, сиз мени карап атасыз. Садыр Нуркожоевич, сизге көз боемочулук кылып атышат. Как прокуратура, как МВД,
таки бүгүнкү күнү өкмөттө өткөн земельный фонддор менен просто сизге деген мындайча айтканда от души кулакка тепкилеп атат. Мен деген азыр менден сурашат, канат кичине мындай эме сүйлөбөйсүңбү, эми сенден мындай кандидатскийиң бар, сенден 2 высшее образованияң бар, мындай эметип сүйлөбөйсүңбү дейт. Мен антип сүйлөбөйм. Мен деген именно сүйлөйм элдин тили менен. Анткени мен өзүм элден чыккам. Ошон үчүн айтып атам. Садыр байке, сизге деген баягылар эле кулакка от души теп атат. Мына сөздүн ачы. От души теп атат. А эмнеге теп атат? Потому что ошолор сиздин айткан сөздөрүңүздү жокко чыгарып атат. Туппа туура эле жокко чыгарып атат. А бул түзмө-түз саботаж. Саботаж именно сизге. Мына эмне себептен мына айтып берейин. Мына ушунчалык комиссия түзүү, ошол жерде МВД чуркады, замминистр. Бул замминистр деле жалко болуп атат да. Замминистр деле катуу мындай эметип тур. Давайте момундай чечкиле деп тур задание берсе, кичинекей эле бир төргөчү менен эле, кичинекей менен төргөчү мынтип чыгып кетип атат. А эмне себептен? Мен оюм кетип атат, что төргөчүлөр ассалому алейкум деп туруп уже алчын алып койгон. Азыр бербей атат, же берсе дагы тигилер коколоп атат. Мына могу жерде азыр дагы айтып атат. Силер бул жер деген печать алып, эки печать чыгып калганда, поддельный печать и оригинал печать. Оригинал печать мен жактоомдогу үй бүлөдө, аларда, мен жактоомдогулар. Алардыкы ошолордуку законный. Минюстан да ошолордун печати, лице эмес, свидетельствосы о заключении токтому бар. А вот кимдики печать, анан кийин ошо Кайыпкулов Адыл, ошол жерде печать перерегистрация кылганы бар экен, бирок бүгүнкү күнү ошондо бир дагы протокол түшүнүксүз болуп атат. 20-жылы жасап атат собрание учредителейди, собранияны жасап атат. Ошол собраниядан өлүп калган бала собрание катышкандай болуп атат. Ошол негизинде Минюстан ошол документтер жасайт. Анан ошол эле Минюстан тиги Кайыпкулов Адылды камап салгандан кийин күйөө баласы Феликс деген ошол чыгып калып атат. Ошол Феликс чыгып туруп, ошол мен директормун деп ал директор болуп калып атат. Бирок биз запросторду берсек, Минюстка берсек, ошол жасалган, ошол оформителген, перерегистрация кылган директор кылтынасы Минюстта Чуйский Бишкекский территориальный госфондто документтер жок. Тогда суроо жаралып атат. Документтер жок болсо, кандай возможностьтор менен бул свидетельство алды и печатька уруксат алып атат. Что анан кийин дагы показанияларда азыр мен окуп берем. Ошол жерде вообще кызыктуу нерселер. Мына ошонун бардыгын бүт далилдердин баарын берип эметсек, төргөчүсү дагы мындайынан кетет, башты айлантып атат да, подделка менен баштагыла десең, уруп ойнобойт. Жөн эле заявлениялар түшсүн, жыйнап атабыз, окуп атабыз деп унутулуп калат го деп аткан. Унутулбайт. Бул унутула турган нерсе эмес. 3,5 гектарды алды через Верховный поддельный дубликат менен 1,67 менен дагы соттошуп атат Сокулук район сотунда. Эми дагы айтып келдим. Мына ошол Сокулук район сотунда өтө кызыктуу нерсе чыгып атат. Кызыктуу нерсесин айтып бере турган мындай. Мына протокол судебного заседания. Кече ушул протоколдо сот болду. Ошол сотто юстициянын, Минюсттун юристи келип, өтө мындай жакшы нерселерди айтып берип атат. Мына, урматтуу замминистр, урматтуу заместитель начальника ГУВД по следствию Чуйдүкү, тергөөчүлөр, ГКМБ вас тоже это заинтересует. Жакшы нерселерди карап турсаңыз, угуп турсаңыз жакшы болот эле. А сиз, Садыр Нуркожоев, сиз мени угуп атасыз, мен билем. Ошон үчүн сиз дагы ошону бир жакшы мындай эметип алсаңыз болот. Манас Беке, салам алейкум. Сабира Султанбек, Турдуккан Толгоноева, саламатсыздарбы? Мында поделиться кылып турсаңар, ошондо аудиториясы чоңойтуп алат. Ошондо мына могу жерден бүт бир да документ ошол жерде
азыр тиякта Шыдыр-Кыдырдын мурдагы ортодогу директордун бирде эмес жок. Мына бүт показанияны берет. Бир да документ жок. Биякта юрист айтып атат, кандай себеп менен бул оформчетилип калган, кандай себеп менен свидетельство алып калган, аны эч ким билбейт. Бирок жакшы нерсе чыгып атат. Ошондо юрист азыр айтып атат. Смена руководителя была произведена при перерегистрации в 2020 году, 20 мая, Сыдыковым Орозбеком Кадырбековичем, который на момент был начальник управления, и смену руководителя производил он. Эми менин үчүн бул фамилияны айтып атам. Мен көп деле билбейт экенмин. Аяз Баетов, сиз да ошону алып алсаңыз болот. Сыдыков Орозбек Кадырбекович азыр заместитель министра юстиции. Эми ошол жерлерди, 14 гектар жерлерди ошо документтерге жол түзүп берген. Жол түзүп, ушундай регистрация кылып, кайсы свидетельствону алган боюнча ушул Сыдыков Орозбек Кадырбекович бүгүн заместитель министра. Эми заместитель министра болсо, мына азыр көбү түшүнгөн жок, көбү кетип калды. 28 болуп калды, дагы бөлүшүп койсоңуздар. Көбү түшүнгөн жок бул иш боюнча. Бул иш дагы резонанстуу берет. Просто айткан себеби, мына айткан могун көрсөткөн эми бул түшүнчү киши түшүнөт. Бирок муну деген Садыр Нуркожоевич болобу, Курманкул Токторалиевич болобу, Тулан Ниязбеков болобу, силер ушуну өтө чоң көзөмөлгө алсаң. Мындай эле мен алдап эле эртең күн тигиле бул эле дегениңер, бунун баары калп. Иштебей атасыңар. Садыр Нуркожоевичтин сөздөрүн силер жокко чыгарып атасыңар. Ошондо встает вопрос. Силер деген эмне биздин президентти мындай президент сөзгө эсептебейсиңер. Мен ошону түшүнбөй атам да. Эмнеге сөзгө сөз ишенбейсиң? Ал деген биздин президент. Президенттин сөзүн угушуңар керек. Президент команда бердиби? Чечишиңер керек. Президент команда бердиби? Аткарышыңар керек. Анткени биздин азыркы конституция боюнча биз деген президентский государствобуз. Президентский государствода президент команда берди. Сокулуктун жерлери менен разберитесь. Сокулуктун жерлерин ким мурда баарын баштап ушинтип сатып баарын эметкендер, аны разберитесь деди. Ошонун баарын эметсе, бирөөңөр унчукпай койдуңар. Показуха кылып атасыңар, көрүнүп атат. Бирок өтө мындай, өзүңөр мындай кээ чоңдордун өзүлөрүнүн кулактары чыгып атат аяктан. Мен азыр могу жерден айтпай эле коеюн. Кимдин кулактары чыгып атат? Бирок өтө чоң кишилердин кулактары чыгып атат. Ошолор бир кезде чоң жерлерди алып туруп, анан кийин ошонун баарын трансформация кылып беребиз, тинтебиз деп, ошол жакта элдердин баарын олтурузуп салган. Аны орто жолдо шылуундар, могу Феликсте шылуундар алып туруп, бат-баттан жыйнап туруп, ошону кайра биякка олтурузуп салган. Дагы нагласый менен барып туруп, Феликс ошо барып заявление жазып жүрөт. Наоборот. Ошондойлорду президенттин сөзүн нөлгө түшүрүп атасыңар. Мына Садыр Нуркожоевич, шуну сиз деген жакшы мындай эмет дагы бир командир дагы бир текшерип көрсөңөр, тиякта өтө чоңдордун жерлери ушинтип пашнялар. Даже Акылбек, мен баяны айтып кеттим, өзүм прямой эфирде. Акылбек Усимбековичтин дагы туугандары 18 гектарды ошентип приватет сатып салыптыр. Эми ал боюнча мындайча айтканда, эмне себептен жер мафиясын азыр талкалай албай атабыз? Эмне үчүн жер мафиясы боюнча төргөчүнүн тиши өтпөй атат? Эмне жер мафия боюнча зам Глеген Гудычуйской области тиши өтпөй атат? Эмне үчүн бул жер мафиясы боюнча, Сокулуктун жер мафиясы боюнча МВДнын тиши өтпөй атат? А эмнеге өтпөй атат? Анткени деген биякта мындайча айтканда кулактар, чоң кишилердин кулактары көрүнүп. Союз кезинде генеральный прокурор Советского Союза мындай сөз айткан, мен орусчасын айтып берейин.
Вы начали проверку, но самое главное, не забудьте, что эта проверка может выйти на нас самих деп туруп айтылган сөзү бар. Эми ошондой болушун азыр ушул жер мафиясы баарын момундай бири-бирин мындай жаап атат, бири-бирин жаап атат. Бирок бул жер мафиясында чоңдордун өзүнүн кулактары чыкты. Салымбектердин да Салымбектуку да бар экен, аны билбейт экен. Мен ал Салымбектерге чейин пока жете элек, бирок жетем. Аларга чейин жетем. Өтө аз калды. Потому что Салымбектер боюнча мына уже материалдар топтолуп атат, а Салымбектер боюнча ошол баягы жерлер алынган, ылдый жакта жерлер алынган, анан кийин Аламидин боюнча, анан могу конвольно-суконныйдын приватизациясы 1-2-3 жери незаконный жерлер бар экен. Аны да айтам. Поэтому бул жакта анга жетели мен баягыдай эле жөн эле сүйлөй бербейин, жөн эле кыйкырып. Мен монтуп туруп кагаз иретинде момундай протоколдорду, документтерди көрсөтүп, баягы Акылбек Усимбековичтикин айткандай эле ошондой эле айтам. Ошон үчүн айтып атам, мына даже простой пример, баянда айттым. 18 гектар Акылбек Усимбековичтин мамасына оформленный болгон, булардын баарын мен айткам. Ошолордун баарын ошентип туруп алып, пашневый жерди алып туруп, анан ошону энесине оформить этип, анан ошону трансформировать этип туруп, бийликтин күчү менен анан ошону сатышкан. Балким ошо саткандын акчасына Дамаск салынган. Биякта болсо бул сокулуктун иши боюнча өтө мындай сонун нерселер чыгып атат. Мен азыр просто документтерди алдым, мурда ким саткан, ким менен аффилированный, ким сокулукта иштеген, сокулуктан кантип чоңойгон, ошонун баардыгын мына момундай нерселердин негизинде бул чыгып атат. Мына бүгүнкү күнү урматтуу ГКМБнын төргөчүлөрү же ошол эле Генеральный прокуратуранын төргөчүлөрү Сыдыков Орозбек Кадырбековичти алып койсоңор, ошол мындайча айтканда согласно юристтин сөзү боюнча смена руководителя произведена была Сыдыковым Орозбеком Кадырбековичем, начальник управления и смена руководителя. Смена руководитель болуп тур, а документтер жок, оригиналдар жок. Бул жөн эле мындай документ, ошо архивное досье жок. Ошонун негизинде кантип лицензия берилген. Ошон үчүн ушундай нерселер өтө көп чыгып атат. Ошон үчүн мына Шыдыр Кызыр боюнча мына урматтуу Садыр Нуркожоевич, сокулуктун жерлери боюнча урматтуу Садыр Нуркожоевич, движение жок. Сизге деген просто алып келип атат, как всегда. Сиз аларга ишенип атасыз, хотя ишене турган адамдар эмес. Сиз ишене турган адамдарды ишенбей камап атасыз, каматып салдыңыз. Ишенбей турган, ишеничтүү да эмес адамдарды жакын жолотуп алып туруп, сизди өзүңүздү мондайча айтканда бокко түртүп атат, анга түртүп атат. Ошол боюнча мына сокулуктун мафиясы боюнча урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчак Кыдыршаевич, могу Сыдыков деген замминистрди текшерип көргүлө. Ошол замминистр деп атышат. Мен өзүм тактап алыптырмын, бирок азыр Минюстагылар айтышты, что на сегодняшний день Сыдыков Орозбек Кадырбекович является заместителем министра, деди. Министра юстиции. Поэтому бул жагындагы карап көрсө, Генеральный прокуратура эмне себептен прокуратурам бул ишти подделка боюнча такыр айтпай атат. Биз далилдердин баарын берип атсак да, почему-то сокулуктун прокуратурасы тоже непонятным образом молчит. Сокулуктун ровдысы боюнча, сокулуктун ровдысы аман болсун. Ошол жакта сокулуктун ровдысы, в общем, төргөчүлөрүңөр мына мен эми керек болсо мына биякта силердин МВДда мен теңме-тең Ашыр Кажаев менен иштедим. Калганыңар кийин келгенсиңер. Генеральный прокурор Курманкул Токторлевич менен иштегем. То есть бизде, менде деле алардыкындай опыт, знание, а может даже алардын күчтүүрөөк знаниям балкимдир бардыр. Бирок айтып коеюн, менин оюмча, заинтересованность следствия Сокулукского РОВД четко соғат. Ошонун негизинде мен недоверие кылып туруп,
недоверие кылып туруп, урматтуу Курманкул Токтарлевич, мен недоверие кылып туруп, ошол боюнча Курманкул Токтарлевич сизге обращение кылдым официалдуу түрдө, ходатайство менен, чтобы создать межведомственную, мындай внутри эмес, межведомственную следственную комиссию с привлечением сотрудника службы собственной безопасности МВД. 2-3 следователь ГКМБдан болсын, 2-3 следователь прокуратурадан болсын, 2-3 следователь МВДдан болсын. Мен готов с ними работать. Мен аларга бүт документтерди бүт барын көрсөтүп берем. И ким действительно ошакта артында турган, аны өзүңөр көзөмөлдө билесиңер. Кимге бул иш боюнча кирип ошол Феликс чуркап жүргөнүн, анда барын билесиңер. Буюрса, анын аттары чыгат. Кайсы начальник управления чуркап барып, ошо Феликс менен учурашып, кандай эмне болуп атканын, анын барын көрөсүңөр. Буюрса, алда чыгат. Фамилиялары мага уже известны. Азыр мен просто мындай следствие жүрүп кетсем, ол следственный группа түзүлсө, ошоктан көбү чыгат. Мына биринчи фамилия ошо силерге айткан, ошо Сыдыков Розбек Кадырбекович. Бул бир. Экинчиси Көкжар боюнча, могу Көкжар боюнча дагы 18 гектар боюнча дагы текшерип көрсөңүздөр, аякта Акылбек Күсенбековичтин кулагы чыгат. Мен баяны толугу менен айтып бергем. Аны мен эмеден алган жокмун, политклиникадан карап көрсөңөр, политклиника ал боюнча чоң расследование жүргүзүп, ошол расследование политклиниканын сайттарында бар. 24 кейжinin сайтында бар, Кактустун сайтында тоже бар. Акылбек Күсенбекович боюнча. Эми ушуну мен Сокулуктун жер мафиясы боюнча айттым. Эми давайте өтөлү. Кемпирабадтын бүгүнкү күнү Кемпирабадтын бүгүн митинги болушту. Мен да ошакка бардым, катыштым, митингке катыштым. Ал митингден байкуш мындай айтканда ата-энелери, байкелери, эжелери, карындаштары, инилери, ошолор балдары чыгып, ошол жерде күйүтүн айтып атышты. Действительно, мына могу жерде Садыр Нуркожоевич, Курманкул Токтарлевич, Улан Ниязбеков, силерге бир суроо эмес. Мен мыйзамдарды силерден начарраак түшүнбөйм. Балким мен силерден, может быть, даже кичине жакшыраак түшүнөм мыйзамдарды. Кемпирабад боюнча 26 саясий туткундун ишинде, кылмыш ишинде бир да кылмыш болду деген бир дагы доказательство жок. Ал кылмыш болгон эмес. Есть даже болгонун, ал неоконченный болуп калган. Неоконченный преступленияны, аны квалификация бөлөк. Бирок ошондой болбосун деп туруп, ГСУнун старший группасы алып туруп, ошого дагы бир 11 ишти чаптап атат. Ал 11 иште мен жактоомдогу Атай Бейшенбектин малейший бир жеринде да эчтекеси жок. Бирөөсү бар экен, бир кезде бирөөнгө катуураак айтып коюптур, ошонусу и то прекращенный, 7 жыл мурун прекращенный ишти, ошону кайра көтөрүп салды. Не себептен? Анткени бүгүнкү күнү бардыгына 11 иштен козголуптур. Бүт барына бирдей 11 иш барынык тең. Бир ишинде да бүт иштерди карап чыкты, бир ишинде дагы кылмыш курамы жок. Буну мен силерге авторитеттүү айтып атам. Мен как уже юрист с 30-летним стажем, мындай айтканда, адвокат с 23-летним стажем, мен силерге айтып коеюн. Как криминалист айтып коеюн. Кемпирабадтын иши боюнча кылмыш курамы ишинде жок. Сону Садыр Нуркожоевич, өзүңүз жакшы бир көзөмөлдөтүп койсоңуз болот эле. Эмне себептен Генеральный прокуратура надзор кылып туруп, тергөөнү надзор кылбай атат? Эмне себептен? Анткени ГСУнун көбү айтып атышат, простой төргөчүлөр айтат. Бунун баарын только под контролем Генеральной прокуратуры деп атат. Под контролем Генеральной прокуратуры болгон соң, значит, бирта заинтересованность самой прокуратуры. Хотя прокуратура бул
надзорный орган. Бул караш керек, көзөмөлдөй турган орган. Бүгүнкү күнү ошол төргөнү ГСУнун ишин Кемпирабад боюнча ишти көзөмөлгө албай туруп, наоборот, тергөөгө давайте деген бул өтө туура эмес нерсе. Бул бүгүнкү күнү Кемпирабад иши бул деген мындай чытканда бесхозный да. Мына саясат аренада Кемпирабад иши бул бесхозный. Азыр бул Кемпирабад ишин любой алып алса болот. Например, американецтер эметип калса, американский айтышат го, америкалык күчтөр дейт. Алар пайдаланып кете алат. Радикальный исламисттер пайдаланып кетсе болот. Ошонун негизинде ошону раздувать этип салат. Поэтому анга жеткизбестен муну биздин бийлик ойлош керек болчу. Ойлонуп туруп, ошону туура чечимге чыгарып туруп, ошол Кемпирабад боюнча жыйынтыкты чыгарта турган маал келген. Эмите керек болсо тет жерде өзүңөр айтып атасыздар. Биз кечирбегенде кимбиз? Биз президенттерди кечиришибиз керек, кечирдик деп айтып атасыңар. Эми ошол алардын үстүндө эмне деген күчүнө кирген жогорку соттун токтомдору турат, приговорлор турат. Эмне деген особо тяжкий, пожизненный лишениянын токтомдору турса, аларды кечирдиңер. Алардын кылмыш аракеттери толугу менен дайындалган, далилденген. Алардын кылмыш ишинде потерпевшилер бар, алардын кылмыш ишинде өлгөндөр бар. Ал боюнча силер кечирдиңер. А вот ким боюнча? Кемпирабадтын 26 саясий туткун боюнча кечирбей атасыңар. Бул өтө мындай, бул Алмаз Шаршенович айтпады беле? Мины деп. Биякта бул чисто бүгүнкү күнү Садыр Нуркожоевич камчы кыдыршаевич. Бул Кемпирабад иши бул силерге жан жөкөрлөрүңөр кийинкиге мина коюп берди. Кыргызстан тынчтык болсун, аман тихо жүрүппөй, эптеп дүйнө жүзүндөгү саясаттан акырын чыгып кетели, ызы-чууга илинбей калалы деп туруп, могу жерде какшанып, митингде керек жок, тигин бунун керек жок деп айтып баарын эметип атсак, силерге атайын бирөө ошол минаны алып келип туруп, Кемпирабад иши боюнча иш каралбай атат. Дагы Кудайга шүгүр, ошо Кемпирабадда 26 киши олтуруп алып туруп, жөн эле мындай айтып атат. Туугандары өзүлөрү чыгып атат. А бирок эртеңки күнү бул мындай тарыхка өтө чоң миналар, именно силерге миналар. Садыр Нуркожоевич сизге, анан кийин Камчы Кыдыршаевичке, кийин буну менен силерди наоборот такалашың. Ошон үчүн өтө мындай контролго алып койсоңуз абдан жакшы болмок бул ишти. Алардын кармашы аякта кажети жок. Эми ККМдин тематикасын өтөлү. Дагы монда саламатсыздарбы? Атай Асылбеков, Гүлбара Макамбетова, Жазира, привет. Дарья Турганбаева, саламатсыздарбы? Руслан Иванов, Улан Ибраимов. Если не будет реакции на эти ваши бесценные инициативы, тогда придется констатировать, что есть особо заинтересованные лица на самых верхних эшелонах власти. Я об этом и сказал. У меня есть уже фамилии, кто был заинтересован, и есть бумаги, на кого были они все. Махаббат Акбаралык, саламатсызбы? Айтбу Абасканов, Эрик Сарбаев, Анара Атаканова, саламатсыздарбы? Нурлан Садыбаев, Анур Кадырова, Самаган, салам алейкум. Эми бөлүшүп койсоңуздар, сураныч силерге бөлүшүп койсоңуздар, эфирде что-то азайып калды. Ушу сокулуктун тематикасы кичине көбүн эметпейт экен. ККМ боюнча. Эми ККМ боюнча бул өзүнчө бир кызыктуу тема. Мен өзүмдүн соц тармактарымды окусаңар, мен соц тармактарымда менден альтернативный программаларды көрсөтүп атам. Телефондон уюлдук телефон менен кассовый аппарат кылып койсо болот экен. Ал кассовый аппаратты, например, азыр дүйнө жүзүндөгү Европада жүргөн биздин кыргыздар подтверждение берет. Аякта кассовый аппарат жок, аякта уюлдук телефон менен эле толугу менен полный расчет, перерасчет,
договорлар ошону менен түзүлүп атат. Анткени анга уже 20 жылдан ашык, 15 жылдан ашык уже программалар, даяр программалар бар. Россияны баягыда айтып атасыңар, Россия, Казакстанда бар, эмне кыласыңар десең, Россия уже кассовый аппараттардан кетип атат. Чоң магазиндер, пятерочка деген дүкөндөр, алар уже кассовый аппараттан өтүштү, чыкты. Кассовый аппарат деген эмне? Кассовый аппарат деген бул жөн эле машинка. Ал машинка деген эч качан течерге, теневой экономикага, же эмелерге, электрон накладнойлорго, же борьба с коррупцией, же контрабанда менен ал жардам бере турган эмес. Просто канча товар түштү, ошондон мынтип туруп чек берип койдук. Бүттү. Бул жөн эле кассовый аппарат. Бул аппарат жөн эле машинка. Бул машинка, бул простой эле машинка, мындайча айтканда 24.800дөн азыр оформить этилиптир. Азыр ошол кассовый аппараттар Европа уже Европа кетти мындан. Россия уже кетип атат. Казакстан Каспий деген программасы менен кетип атат. Мына даже азыр окусаңар, мен Facebook баракчамда мен дагы чыгаргам, Казакстан азыр электронный счет фактура, электронный накладной дегендерди толугу менен уже алып салды. Мына ошолорду уже алып салды. Анткени аларда бул иш кирген, бүгүнкү күнү алар деген апробацияны өткөзүштү. И бул апробация 2-3 жыл, 5 жылдан бери ушул апробация болуп тур. Ал апробациясы эффект берген жок деп айтышты, потому что наоборот теневой экономика көбөйүп кетти деди. Андан көрө ошо мондай уюлдук телефондон бул бат эле, потому что уюлдук телефондорду Мегаком, биздин эле сотовый компанияларда мынтип аяктан алдай албайсың деген сөз. А бул жөн эле карточка, мындай эле жөн эле карточка, бул жөн эле аппарат. Бул аппаратты бирөө просто алып туруп эле тыккан атат. Эми Касмалиев Адылбек Алишевич айтты, что биз алып беребиз деди. Эми если ошончолук силер баарын ИП киргизип атасыңар, керек болсо 1 метрге 1 метр ош базардагы элдерге баарына кассовый аппараттар тыгабыз дегенден кийин, тогда спрашивается вопрос, встает вопрос. А эмне? Эл сатып алса дагы, сатып албаса дагы, мамлекет берсе, бул бюджеттен кетип аткан акча да. Бул, например, Акылбек Усенбековичтин чөнтөгүнөн кетип аткан акча эмес. Бул бирөөнүн бизнеси. Кассовый аппараттарды бул бизнесмен просто келип эле мейле деп туруп алып, мунун негизинде. Балкимдир мен оюм мындай кетет да, уже кассовый аппараттарды толтура жасап койшкан да, Россия алат, Казакстан алат деп. Алар өтпөй калып туруп, азыр ошол кассовый аппараттардан избавляться этип атат. Ошол кассовый аппарат менен бирөө иштеп атат. Ошон үчүн бул азыр элди алдай албайсыңар. Элди алдагансаң, ККМ кассовый аппараттар бизде деген бул просто бизнес болуп калганы бардыгына белгилүү болуп калды. 100% бизнес бул. Ошон үчүн мондай 100% бизнес тургандан кийин бул ККМди алып элди кыйнап, же ошол ККМдин аркасы менен бюджеттен акчаны бөлдүрүп, андан көрө ошол ККМдерге кетип аткан бюджеттен Адыл Алишевич айтпадыбы, что ал аппараттарды мамлекет берет деп. Андан көрө мамлекет бербей эле койгула, ошол аппараттарды бербей эле койгула. Сатып албай эле койгула. Андан көрө ошол жака кете турган акчага бир жакшы бир клиника салып койгула. Мына азыр деген сахар оорусу менен өтө көп ооруп атышат. Мен үйдө менин келинчегим сахардын диабет менен ооруйт. Кээрлерде могу инсулин шприц тиякпектарды издеп таба албай калабыз. Дарылар таба албай калабыз. Анан кийин могу жерде жүрөк оорулар абдан күчөп атат. Жүрөк оорулары менен, сердечный приступтар менен жаш балдар өлүп атат. Ошолорду жакшы мындай клиника ошол жактан жасап койсо болот. Онкологический клиника карап көрүлөчү силер. Онкологияга барып көрсөңөр, кичинекей балдар лысый болуп жүрүшөт. Кичинекей балдар. Ата-энелери тиякта күлүп ойноп атат, а көздөрүндө жаш агып атат. Анткени деген баласына жардам бере албайт. Баласына жардам бере албайт. Онкологияда карап көрүлөчү. Бир 30-тай бала жүрөт, бүт бары лысый. Ата-энелери карайт, алар менен ойнойт. Алар балада. Бала ойнойт. Атасы, энеси менен көз жашын катып олтурат. Көз жашын катып олтурбайбы? Анткени балдарына жардам бере албайт. А балдары химия алат.
ошол химияларды, ошолордун баарын оңдоп коюш, ошол кассовый аппараттарга кеткен акчаны, ошол жерде бир детский онкологияны кылып койсоңор эмне болот эле? На ранней стадии предупреждения рака деген бар, аны кылып койсо болот. Мен өзүм биздин биякта биопсия менен 7-8 жыл болуп кетти. Бияктын биопсиясы мага рак берип атат, метастазы деп. Дагы жакшы, Кудайга шүгүр, ошто Эркин деген досум, оштон кийин консул болчу Турцияга алып кетип, достордун баарын көтөрүп туруп, мен ошол жакта эметип туруп, ошол жакта билинген жок. А канчасы биякта эметет. Ошондо жакшы лаборатория уюштуруп койсо болобу ошол акчаларга. Мейли, мен тети гостиница саласыңар, салбайсыңар, бул силердин ишиңер. Ал деген ошо тем более ал бир частный жер экен. Ресторан нарынды бир кезде Хабибула сатып ал дейт. Ал Хабибула кимден сатып алганын да билебиз. Аны Икромжон жардам берген, анын баарын билебиз. Ошон үчүн анын баардыгын мындайча айтканда салсаң эми сала бергиле. Эми ошол салып аткан гостиницанын жанына тигине мындай. Мына Стамбулда болобу, Европада болобу, мына канча жерге барып келдим. Чоң гостиницанын жанында клиникасы. Ошо ооруганда гостиница жатат, клиникага барат. Ошол эле нарын жанына, ошо гостиницанын жанына клиника салып койгула. Андан көрө могу эмеге кеткен акчаны, ККМге кетирген акчаны жакшы лаборатория салып койгула. Почечная недостаточность, карап көрүлөчү, почечная недостаточность. Эмеге больницага барып көрсөңөр, почечная недостаточность менен 20, 15, 20 жаштагы балдар, кыздар ошол жакта жатат. Анан кийин гемодиализде очередь. Анан гемодиализдин аппаратурасын алып келип бердиле. Ошондой по пересадке почки врачтарды үйрөткүлө. Ошол акчаны ошол жака жумшагал. Мейли, мен уже айткан жокмун, тека үй салып бериле дегенде мындай ооруп аткан кишилерге жардам берип кой. Мына основной нерсе. А силер болсо кайда бир фантастический идеяны, анан бирөөнүн бизнесин тыгып эле эптеп эле акча жасаштын кесепети. Уялсаңар болбойбу. Акчанын түйүнүнө эч ким жеткен эмес. Эртеңки күнү о дүйнөгө кетсеңер да ашып баратса 5 метр кепиндик. 5 метр кепиндик ашып баратса. Керек болсо жакшы көргөн жылуу нос кийимди кие албайсың аяка. Ошон үчүн ошондойлорду ойлосоңор болот. Элди ойлогулачы, элди. Керек жок, мына мен, примерно, тиякта мындай иштеп атабыз да биз. Иштеген адамдарды ойлогула. Биз деген эми кичине иштеп окатыбызды кылып атабыз. Бирок течеде колунан келбеген карапайым элди ойлогула. Абышкай кемпирлерди карагыла. Бейбичараларды карагыла. Ошолорго хотя бы жасагылачы. Ошолорго хотя бы жасап берилечи. Ошондо силер элдин астында, элдин сөзүндө каласыңар. Ошон үчүн урматтуу достор, кичине сентиментальность кирип кеттим. Кечирип коюңуздар. Кичине эмоциональный, өзүмдө кичине сентиментальный болуп калдым. Бирок бүгүн мен айтып атам. Дагы бир айтып кете турган нерсе, көп нерселер туура эмес болуп атат. Көп структуралар иштебей атат. Жанында жүргөн, ишенип жүргөн элдердин баары саботажга түртүп атат президент менен Камчыбек Кыдыршаевичти. Эптеп эле бир өзлөрүнүн максаттарына жеткенин аракетин кылып атышат. Максат, булардын максаты эптеп эле президент менен Камчыбек Кыдыршаевичти уруштуруп эле бирдеме кылып бири-бирин түртүштүргөнгө эле кылган кылгы. Бирок аны азыркы кылбаш керек. Андай кылбагыла. Азыр момундай дүйнө саясаты чоң болуп атканда, өтө күчтүү катуу болуп аткан кезде Кыргызстаныбызды жогото албайлы. Барыңарга чоң салам, бейпүл түн, Кыргызстан алга.